Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн дагы сиздер үчүн пайдалуу боло турган маалыматтарды сунуштамакчымын. Эгерде сиздин денеңиздин негизги бөлүгү болгон, сиздин денеңизди кармап турган сөөктөрүңүз, булчуңдарыңыз, муундарыңыз жана ошондой эле териңиз бекем болушун кааласаңыз, алдыда мен сунуштай турган 4 азыкты дайыма жеп турушуңуз керек. Албетте баарын бир учурда эмес, негизгиси алардын баары рациондо болушу керек. Демек ушул 4 азыктын биринчиси бул сыр. Сыр эмне үчүн пайдалуу? Мында бардык азыктарга салыштырмалуу дагы көбүрөөк С витамини камтылган. Жана бул витамин биздин денебиздеги зат алмашуу процесстеринин баарына катышат. С витамини жетишсиз боло турган болсо, албетте бирден экиден болсо дагы ооруубуз болот. Ошол себептен С витаминге организмди дайыма байытып туралы. Ошол С витаминге бай болгон азыктардын бири өйдө да айтканымдай сыр. Анан ошол эле учурда айтып коюш керек, бул ошол сыр болобу же башка мен сунуштай турган азыктар болобу, жеши мүмкүн болбогон адамдар дагы бар. Аларды ошол ар бир адам өзү билет деп ойлойм. Демек экинчи мен сиздерге сунуштай турган азык бул жумуртка. Жумуртка эмнеси менен айырмаланып турат? Жумурткада К2 деген витамин көбүрөөк камтылган. Анын сарысында ошол себептүү жумуртканы дагы тез жеп туралы. Үчүнчү азык бул албетте эт, болгондо да кызыл эт. Бул этти жеп туруу аркылуу биз организмибизди бекем кылабыз, организмибизди жашартабыз. Анткени ал бизге эң керек болгон коллагенди бере алат. Жана ошондой эле ашкабактын данегин дагы жеп турсаңыздар, бул сиздер үчүн эң керектүү болгон магнийди көп өлчөмдө сиздерге бере алат. Ошонун негизинде сөөктөрүңүздөрдүн, булчуңдарыңыздардын, муундарыңыздардын, териңиздердин бекем болушун камсыздайсыздар. Анан ушул орунда дагы бир маалыматты айтып өтөйүн. Эгерде сиздер ушул кайсы куракта болсоңуздар дагы сиздерге буга чейин кальций үчүн сунуштаган болсо, кайсы бир адам, балким дарыгер, балким бір танышыңыз муну ичпей эле коюшту мен сунуштайт элем. Албетте биздин организмибиз кальцийге дагы муктаж, бирок кальцийдин дагы көп өзгөчөлүктөрү бар да. Эгерде ал организмде көп боло турган болсо, жана аны табигый булактан албай турган болсок, демек биздин ушул денебизге көбүрөөк тескерисинче зыян алып келет. Инфаркт, инсульт деген оорулардын ыктымалдуулугун жогорулатат 15-20% болсо дагы. Айрыкча жашыңыз өтө баштаганда, ошол сизге балким остеопороз деген диагноз коюлгандар кальций ичип жүрүш сунушталган болсо, андан көрө өйдө айтылган азыктарды жеп турсаңыздар, тескерисинче сөөктөрүңүздөр бекем болот. Ошол азыктарды жеп туруу аркылуу. Кальцийди болсо ичпей эле койгонуңуздар жакшы. Албетте тыянак өзүңүздөрдөн иче берем десеңиздер дагы болот, бирок ичпеген сиздерге көбүрөөк пайда алып келет. Анын ордуна организмге керек болгон табигый пайдалуу азыктарды көбүрөөк берип туралы. Ошонун негизинде сөөктөрүбүздү дагы бекем кылсак болот. Көбүрөөк табияттан издейли бардык ушул бизге керек болгондорду.